саламатсыздарбы? Түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу чыгарылышы, студияда Чынар Капарова жана Канат Абазбеков. Кутмандуу кечиңиздер менен аптанын алгачкы күнү кандай маалыматтар менен толукталды бүгүнкү чыгарылышта. Кыштын камын жайда көрөлү. Алыскы айылдарда электр жабдыктары жаңыланууда. Мындай өнөктүк Ысык көл облусунан башталды. Билим уясынын ордуна башка имарат салынбасын. Мындай тынчсыздануу менен Бишкектеги мектептердин биринин окуучулары жана эмгек жамааты президентке кайрылды. Башкы байлык ден соолук. Кыргызстанды түрөгүдүрган ден соолук кербени чек арага чектеш Баткен облусунун айылдарында. Кылымдарды карыткан кийиз буюмдары. Кыргыз Шырдагы эл аралык 5-чи фестиваль Ат Башы районунда өткөрүлдү. 7 облустан келген кол өнөрчүлөрдүн эмгектери эл назарында. Өлкөнүн алыскы айылдарында электр жабдыктары жаңыланууда. Мындай өнөктүк учурда Ысык көл облусунун Ак Суу районунда жүрүп жатат. Айта кетсек, айыл жериндеги электр жабдыктары акыркы жолу мындан 35-40 жыл мурун алмашылган. Жаңылоо жумуштарынын жүрүшүнөн аймактык кабарчыбыз Седил Мелиспектин кийинки материалы. Ак Суу районундагы Бозучук, Жыргалаң, Акчий, Зындан, Акбулак айылдары тоого жакын жайгашып, кар калың жаагандыктан кыш айлары оор өтөт. Мындан улам электр жабдыктарына дагы бир топ зыян келчү. Быйыл мына ушул айылдардагы электр мамылары аба чубалгылары менен чогуу алмашылууда. Деревянныйды живы опорага алмаштырдык. 2 сложный жана 2 одностоечный опораларды алмаштырдык. Жана азыр высоковольт линия мурда PS25 зым менен тартылган зымды азыркы мезгил талабына ылайыктуу А50 маркасындагы алюминий проводко алмаштырып атабыз. Бул чакырымдыгы 2 километр болот да. Белгилей кетсек, Бозучук участогунун энергетиктери былтыркы жылы ушул айылдарга тийиштүү болгон жаңы конуштарга электр энергиясын жеткирип берген. Айрым айылдардагы электр жабдыктары реконструкциядан өткөн. Эми бул жумуштар аяктаса, кайырмарык ичке жергес айылдарында дагы жаңылоо иштери жүргүзүлөт. Ал жерде общий сложность бир 5,5 чакырым километр линия алмаштырышыбыз керек. Буюрса, ушундай темпте материалдар келип турса, жакшы бир акыбалга жетебиз го деп ойлоп турабыз да, буюрса. Азыркы тапта жалпы облус боюнча энергетиктер кыштын камылгасын көрүп жатышат. Быйылкы жылы облус боюнча 26 чакырым жаңы аба чубалгылар тартылат. Дагы 22 чакырым аба чубалгыларында жаңылоо иштери жүргүзүлөт. Ал эми трансформатордук подстанциялардын ремонту жана жаңыртуу иштери үзгүлтүксүз ишке ашууда. 10,04 киловольт подстанциялары боюнча 767 трансформаторный подстанция ремонту толук оңдоолордон өтөт. Азыркы күнгө без план боюнча уже 120 подстанцияны ремонттон өткөздүк. Энергетиктер белгилегендей, быйылкы жылы калып көп жайгашкан аймактар менен алыскы айылдарга өзгөчө көңүл буруу пландалган. Эдил Мелиспек, Саламат Медербеков, Коомдук 1-канал, Ысык көл облусу. Ош облусунун Араван районунун 3 тургуну Хизбут Тахрир уюмунан баш тартып биротоло чыкты. Мындай маалыматты Улуттук коопсуздук комитетинен билдиришти. Атайын кызмат Ош облусунун тургундарына диний кырдаал тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун ишмердүүлүгүнө Кыргызстанда тыюу салынганын жана уюмдун негизги мүнөзү эмнеде экенин түшүндүрүштү. Мында тышкары ваххабизм жана салафизм сындуу салттуу эмес диний агымдары тууралуу да кеңири түшүнүк беришти. Дин таануучулар элге тыюу салынган диний уюмдарга акыркы учурда жаштар көп тартылып жатканын жана Сирияда жүрүп жаткан согуштук аракеттерге дагы жаштарды чакыруу аракеттери күчөгөнүн белгилешти. Жыйынтыгында жергиликтүү тургундар бул багытта жүрүп жаткан түшүндүрүү иштерин колдоп, айыл жаштарына көбүрөөк насаат айтууну өтүнүштү. Акыркы малда ушундай иштерди жүргүзүүдө Ош облусунун Араван району боюнча мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тарабынан 11 жаран Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлүгүнөн расмий түрдө өз ыктыялары менен баш тартышкандыгын билдирип келген. Ал эми бул иш-чаралардын алкагында дагы Араван районунун 3 жараны тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлүгүнөн баш тартышты. Мамлекеттик салык жана бажы кызматынын өкүлдөрү Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы салык төлөмдөрү тууралуу ишкерлерге айтып берди. Маселен, бирликке мүчө мамлекеттер ортосунда товар экспорттоо Кыргызстанда дагы салык төлөбөстөн жана тоскоолдуксуз жүргүзүлөт. Бул жаңы механизмдин негизги өзгөчөлүгү. Бажы тармагынын өкүлдөрү Кытай, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу тышкы чек аралардагы салык процедуралары жөнүндө дагы кеңири маалымат берилди. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында өндүрүлгөн жана сыртка чыккан товарлар бирликке мүчө өлкөлөр менен катар Кыргызстанга дагы салык салынбастан жүргүзүлөт. Бажы биримдиги десиле баары төлөмдөр гана алынат депчи, бирок ички биздин салык системабызды өзгөртпөйбү.
ошол келишимге жараша, ошол багы кол койгон эмелерге жараша биздин Кыргызстанда ичинде дагы көп нерсе өзгөрөт да. Ошону биз калп чыгарып атабыз. Эң азынан ишкерлерге, эң азынан ошол коомчулук иштеп аткандарга алып чыгып көрсөтөлү. Өзгөрүүлөр болот сөзсүз. Жакшы жагына, жаман жагына кимди гана таасир этет, ал эми баягы бул азыр жыйынтыгында көрөбүз да. Убакыт абдан аз калды. Азыр биз ишкерлер ошо убакыт аз калганына карабай деле даярдык этабын баары бүтүрүшүбүз керек. Биз ошого алдын ала өзүбүздүн баягы жасай турган иштерибиздин баарын бүтүрүшүбүз керек да. Кечээ Ат Башы районунда Кыргыз Шырдагы эл аралык 5-чи фестиваль өткөрүлдү. Анда өлкөнүн 7 облусунан чакырылган кол өнөрчүлөрдүн шырдактары, ала кийиздери жана улуттук буюм жасалгалары коюлду. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун кийинки материалы. 5-чи жолу өткөрүлүп жаткан Кыргыз Шырдагы фестивалы биринчи кезекте чет өлкөлүк туристтердин көңүлүн Кыргыз жергесине буруу кызыкчылыгын көзөдү. Бактка жараша бул милдет азбы көппү аткарылгандай болду. Француз кызы Изабелла 2 жылдан бери элибиздин кол өнөрчүлүгүнө кызыгып келет. Андыктан Кыргыз Шырдагы фестивалдын уюштурулушу ал үчүн чоң утуш болду. Ал эми болгариялык Ангелина Попова бул маданий иш-чарага катышып, жергиликтүү уздардын кайталангыс эмгектерин өз көзү менен көргөндүгүнө жетине албайт. Да, Шырдак очень хороший, очень. Силердин Шырдак абдан кооз экен. Айрыкча ага түшүрүлгөн орнаменттер жакты. Мен бүгүн сөзсүз түрдө бирөөсүн сатып алам. У нас делается в том районе. Мен жашаган жерде ушундай буюмдар жасалат. Бирок кооздугу жана жасалгаланышы боюнча силердикине жетпейт. Ал колго жасалгандыктанбы аябай коозда экен. Эңирде чет өлкөлүктөрдүн зор кызыгуусун жараткан бул жолку фестивалда 1000ге жакын шырдак жана 300дөй ала кийиз коюлду. Алардын биринин ээси Ат Башы районунун узу Үмүт Жумаева бул маданий иш-чарага 5-чи жолу катышууда. Анын пикиринде фестиваль бир эле пайда табууну эмес, ошол эле учурда өз ара тажрыйба алмашууну көздөшү керек. Быйылкы эмебизде болсо момундай чоң энелер неберелерге шырдак шырыганды үйрөттү. Кичинекей кыздарга өзүбүздөн тиги кийинки жаш муундарга деп. Кийинки муунун көз карашы, мамилеси үйрөтүш керек экен. Булар такыр эле буга көңүл бөлбөй атышат экен. Анткени менен 200ге жакын уз жана кол өнөрчү катышкан иш-чаранын маданият жана туризм министрлигинин көз азында калганы таң калыштуу. Бүтүндөй Кыргызстанда кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирген мындай ири маданий иш-чарага алардан бир да өкүл басып келген жок. Дүйнө туристтери бир көрүнө эсеп келген мындай бет ачарга аткан элелер кайдыгер караса фестивалдын эл аралык деңгээлге көтөрүлөрү күмөн. Ошондой болсо да, бул фестивалда жеңүүчүлөр аныкталып, баш байге 50 000 сомго, Ат Башынын башка айнайылын узу Пурусун Бостонкулова арзыды. Негизден жергиликтүү элдин өз күчү менен өткөргөн бул фестивалга бул жолу саясий партиялардын өкүлдөрү да келишкен. Алар чыгып сүйлөшкөн сөздөрдө негизден саясатты гана сүйлөшкөндүктөн негедир маданий жагдай унутта калгансыды. Сияга алдыда саясий күрөш жакындап калган окшобойбу? Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук 1 канал, Ат Башы району. Кыргызстанды түрөгдырган ден соолук кербени Баткен облусун кыдырууда. Ош шаарындагы эс алуу бактары башка максатта иштеп жатат деп кала тургундары нааразы. Ушул маалыматтар менен түз байланышка Ош студиясы чыгууда. Саламатсызбы, Авазбек? Сөз сизде. Рахмат Канат, саламатсызбы? Кыргызстанды түрөө кыдырган ден соолук кербени өлкө боюнча 50 000ден ашык жарандарды көзөмөлдөн өткөрүштү. Ар бир адамдын ден соолугу мамлекеттин байлыгы деген чакырык менен жүрүш жасаган ак халатчандардын жоон армиясы учурда Баткен облусунун Тажикстанга чектеш Аксай, Актатыр жана Самаркандек айылдарында болушту. Күнүнө 10-12 саатка чейин иштеп элеттик жарандардын саламаттыгына көз салган дарыгерлердин түшүктүү ишине биздин аймактык кабарчыбыз күбө болуп келди. Үч тарабы тажик айылдары менен курчалган үч төбөлүктөр ден соолук кербенин келет деп көптөн бери күтүшкөн. Ал турсун айылдын чоң ортосуна жайгашкан чоң мектепти даярдашып, дарыгерлер кабыл алуучу бөлмөлөрдү да алдын ала даярдап коюшкан. Эл көп, сыркоолоп тажрыйбалуу дарыгерлерге жете албай жүргөндөр үчүн мындай акция ар тараптуу пайдалуу болду. Өзгөчө акча тапса, убакыт таппай Ошко же Бишкекке барып доктурларга көрүнсөм дегендердин маанайын жарытты. Дарыланып көрүнөйүн деген адамдар көп болуп жатат да. Борборго барып дарылар үчүн көп каражаттар керек, материалдык чыгым керек. Руханий байлыгыбыз кетет. Ошол себептен ушу келгендерге өтө чоң рахмат. Улуттун ден соолугу канчалык чың болсо, мамлекет ошончолук баягы эмгекчил,
ишкер адамдар, билимдүү адамдар көп болот эмеспи? Канчалык эли ишкер болсо, билимдүү болсо, ал мамлекет ошончолук бай болот. Мына жерде бир топ ден соолук сакчылары менен эртең менен келишти. Буларга рахмат. Ден соолук кербенинин курамы өз кесибин мыкты билген жогорку категориядагы дарыгерлер. Алардын бири Азизбек Нурудиновдун айтымында кезек күткөндөр өтө көп. Ушунча келген соң алардын баарын кароодон өткөрүп, күгүм киргенге чейин иштеп жатабыз деп белгилейт. Максималдуу бардык элдин акырына чейин көрүп, качан эч ким эшик астында эч ким калбаганда, бардыгы уже көрүнүп бүткөндөн кийин анан кетип атабыз. Бизде андай жок. Бизде вактыбыз түгөдү, бизде мына вактка чейин көрөбүз деген нерсе жок. Күтүп, мисалы кече башка айылдарды көрдүк, 70-80 адамга чейин көрдүк. Ошол көрүп, натыйжасын жазып, жөнөтүп атабыз. Суркоолордун ички органдарын ошол жерден текшерип, ыкчам чара көрүү максатында дарыгерлер өздөрү менен кошо УЗИ аппаратын да ала келишкен. Медиктердин көзөмөлүнө муктаж адамдарды аныктап, Ошко же Бишкекке жолдомо да беришүүдө. Мамлекеттик деңгээлде уюшулуп жаткан мындай иш-чара аймактардагы калктын саламаттыгын жакшыртууну көздөгөн камкордук жана түйшүктү жеңилдеткен өзгөчө пайдалуу иш деп бааланууда. Адылбек Акматов, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен, Ак Татыр айылы. Ош шаарында эс алууга ылайыкталган чаканбактар алгач ижарага андан ары менчикке өтүп башка максатта иштеп жатат. Арасында акчалуулардын колуна өтүп, андагы бактар жасалма жол менен кууратылып, асман тиреген үйлөр салынып кеткендер да бар. Бул боюнча коомчулук арасында канчалык терс пикирлер айтылбасын абал өзгөргөн жок. Бирок шаар бийлиги шылуундардын көзүнөн оолак калган бактарды калыбына келтирүүнү колго алды. Ош шаарынын Черемушка кичи районундагы Ататүрк эс алуу багы көп жылдар бою кароосуз калган. Бактын айланасындагы тургундардын ойдогудай эс алуусуна ыңгайлуу шарт түзүлгөн эмес. Мисалы үчүн Токтогул бакка барып, башка эс алуу бактарына барганда башкача эс алуу атайы барчу элек айкачы. Бияка жөн эле мынтип айланып чыкчу элек да. Бактын айланасы күркөлөргө толуп, айрымдары үй салуу үчүн жер тилкесин алууга да үлгүргөн. Мыйзамсыз бул аракеттер териштирилип, кайра кайтарылган соң калыбына келтирүү иши башталды. Ага 11 миллион сом сарпталып, шаардыктар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. Ошол бүгүн замандын талабына жооп бере турган ошол скамейкалар орнотулат. Элдер мындай бир эс алуучу, мындай бир концертный площадка дагы болот. Кудай буйруса, ошол жакындарда мына мен жогоруда айтып кеттим, август айында ушул паркты биз колдонууга беребиз. Шаарда бардык эле эс алуу жайларынын абалы жакшы эмес. Курманжандатка кичи райондагы бул үйлөр сейил бактын ордуна түшкөн. Бакты оңдоп балдар ойноочу жайга айлантуу убадасы менен 2008-жылы алынган. Көп өтпөй айткан убада бузулуп, 2013-жылдан тарта көп кабаттуу үйлөрдү сала баштаган. Азыр эс алууга ыңгайлуу жай жок. Чымындын баласыям кирбейт, азыр парктын эмесин айлантырып алган. Эми туура маселе иш кылып атат. Ким жооп берет, ким башчы, ким бу жерге эме кылат, биз айраңбыз. Ош элдер районунда жайланышкан Жеңиш эс алуу багы Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун жакындарына менчикке кеткен. Азыркы учурда шаарда 40 эс алуу багы болсо, анын 5-өө ижарага берилген. Анда да эптеп шарт түзүмүш болуп, бактарды кууратып, курулуш жүргүзгөндөр көп болууда. Элдин эс алышын ойлобой эле, өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп, ошо кийинки курулуш курам деп дарактарды чоң-чоң көп жылдык дарактарды кууратып атышат. Болбосо эки көчөдө эки жагында тең суу аябай жакшы көлөмдө агып атат. Шаар башчысынын айтымында көпчүлүк бактар ал келгенге чейин берилген. Баг ичине салынган үйлөргө анын тиешеси жок. Ал жерде азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, 9-12 кабаттуу үйлөр турат. Аны бүгүнкү күндө биз шаардык мэрия ошол укук коргоо органдарына кайрылган жыйынтыгын биз күтүп турайлы. Бактын айланасын менчиктегендер эбак эле жердин кызыл китебин алып алышкан. Мэрия жерди кайра кайтарып алуу үчүн көзөмөл органына канча кайрылуу жолдобосун алгылыктуу жыйынтык чыкпай келет. Авазбек Айтиев, Шаршен Шайымкулов, Коомдук 1-канал, Ош шаары. Бул Ош студиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылык болду. Эми кезек кайрадан Бишкек студиясында. Рахмат Аваз, биз болсо программаны улантабыз. Бишкектеги номер 25 мектептин эмгек жамааты жана окуучулары өлкө башчыга кайрылуу жолдоду. Анда мектептин айланасында болуп жаткан кырдаалга көңүл буруу тууралуу айтылган. Билим берүү мекемеси 2013-жылы жабылып, андагы окуучулар номер 74 мектепке которулган. 2 жылдан бери каралбай калган билим уясынын ордуна көп кабаттуу үй тургузулбасы бекен деп шаар тургундары кооптонуп жатат. Темага Гүлнара Касымбекова токтолот. Сынган айнектер, энсиреген класстар, көптөн бери колдонулбай чаң баскан пианино. Бул Ордо калаадагы 25 мектептин акыбалынын көрүнүшү.
Адистер билим уясын авариялык абалда деп бүтүм чыгарып 2 жыл мурда жабылган. Жамиля Курумшиеванын 3 баласы бар. Үчөө тең ушул мектептен 1-класста окуган. Бирок алар көп өтпөй эле башка балдар сыяктуу башка мектепке которулушкан. Стены у нас практичные. Биздин мектеп жакшы салынган, дуалы, чатыры дагы жакшы эле абалда. Болгону капиталдык ремонтту талап кылат. Жабууга негиз жок болчу. Мектептин жабылуу тарыхы 2013-жылга барып такалат. Кароолчу иниси менен билим уясынын үстүнө оңдоп жатып кулап түшүп, көп өтпөй алар каза болуп калган. Окуядан кийин мектеп директоруна экспертиза жүргүзүп, калган балдардын коопсуздугун коргоо боюнча тапшырма берилген. Директор ушла в сторону. Окуядан кийин эле директор кетти. Ал азыр Оксфорд мектебинде иштеп жүрөт. Китайский грант. Мэрия Кытай берген гранттын эсебинен оңдойбуз деген. Билим берүү министри Эльвира Сариева болсо, араб гранты менен мектепти жасап чыгабыз деген. Просто хороший капитальный ремонт. 60 жыл мурда курулган мектеп жараксыз абалда калганын көз карансыз архитекторлор менен куруучулар дагы айткан. Бирок ата-энелер билим уясын бузуп, ордуна турак жай салынып кетпес бекен деп кооптонушат. Билим берүү министрлиги болсо социалдык жайдын ордуна үй салууга жол берилбешин бышыктоодо. Ориентировочный баасы где-то 360 миллионго курулуш керек болчу, и 1500 окуучуга. Бирок ал мектептин курулуш ишке ашыш үчүн 2015-16 жыл деп айтылганда, эми азыр мына 2015 жыл уже жарым бүтүп атат, бирок араб тараптан пока азырынча бизге кабар келе элек. Демек окуучулар менен мектептин эмгек жамааты жаңы мектепке жакын арада кире албашы айкын болуп калды окшойт. Гүлнара Касымбекова, Элнура Молдокадырова, Медер Жанбейшев, Коомдук 1-канал. Бүгін КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү колдобой турганын билдирди. Анын айтымында жаңы өзгөрүүлөр бир гана Кумтөр алтын кенинин жанында жайгашкан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө гана таасир берип, калган башка учурларда колдонулбайт дегенге кепилдик жок. Турсунбеков фракция ичинде жана өкмөт мүчөлөрү менен болгон жыйында суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр талкууланганын айтып, өзгөртүүлөр эки мөңгүдөн башкасына таасир бербей турган жолдордун изделгенин баса белгиледи. Жыйынтыгында фракция мындай кепилдик жок деген чечимге келип, суу кодексине добуш бербей турганын бүгүн расмий ачыктады. Биз өкмөткө Лысый жана Давыдов мөңгүлөрү кабылган кырдаалга Кыргызстандын башка мөңгүлөрү эч убакта туш болбой тургандай чечим кабыл алуу зарылдыгын айттык. Мындан ары эч ким өзүнүн күнүмдүк кызыкчылыгы үчүн мөңгүлөрдү садага чаба албай тургандай болушу керек. Ар кандай варианттарды табууга аракеттендик. Бирок акырында социал-демократтардын пикири боюнча азыркы мыйзам долбоору буга кепил боло албайт деген чечимге келдик. Ошондуктан СДПКнын атынан бул мыйзам долбоору үчүн биз добуш бере албашыбызды расмий билдирем. Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын курамындагы депутаттар Кыргызстандын экологиясына жана өлкө келечегине тескери таасирин тийгизе турган түрдүү чечимдерди кабыл алуудан алыс. Бул багытта мекенчил депутаттар дагы, өкмөт дагы терең ойлонуу менен чечим кабыл алганга, натыйжалуу иш жүргүзгөнгө аракет кылууда. Бул тууралуу социал-демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков маалымат сайттарынын бирине жарык көргөн Ата Мекен фракциясынын депутаты Бакыт Калмаматовдун айткандарына жооп кылып жатып баса белгиледи. Форумда 24 кежиде Ата Мекен фракциясынын депутаты Бакыт Калмаматовдун билдирүүсү турат. Ушул билдирүүдөн улам бир-эки сөз айтайын деп атам. Урматтуу Бакыт мырза, сиз өкмөт жана өкмөттүк фракциялар деп эмнени айтып жатасыз деп сурагым келип турат. Анткени себеби ушул өкмөттү биз Ата Мекен менен чогуу түзгөнбүз. Ата Мекен фракциясы өкмөткө кирип атканда, коалицияга кирип атканда, өкмөттү түзүп атканда популярдуу гана эмес, популярдуу эмес мыйзамдарды да кабыл алууга, иштер жасоого менимче жоопкерчиликти биз менен чогуу бөлүшөт деген терең ишенимде элек. Мындай билдирүү жасаардан мурда эмне үчүн 94-жылдан бери ушу мөңгүлөр кептилип жок болуп келди деген суроону жаныңызда турган депутат болуп келген Ташболот Балтабаевден сурап көрсөңүз жакшы болмок. Же алдыңызда турган тиги ушул Кумтөрдөгү сентябрь элек кездеги депутат болуп келген Өмүрбек Чиркешевден сурап көрсөңүз болмок. Андан кийин ушул парламенттеги ушул кодекске добуш берип аткан депутаттарды күнөөлөсөңүз туура болмок. Али мыйзам кабыл алган элек, а сиз өзүңүздүн коллегаларыңызды күнөөлөөгө баштадыңыз. Программабызды башка кабарлар менен улантсак, дүйнө жүзүндө адамдар тырмагын укмуштуудай өстүрүп, чачын кеспей, өтө арыктыгы же салмактуулугу менен Гиннестин рекорддор китебине кирип жүрөт. Биздин бүгүнкү каарманыбыз башкаларды таң калтырып эмес, жардам сурап кайрылууда.
Ашыкча салмак менен өмүр бою күрөшүп, арга таппай айласы кетип турган мекендешибиздин абалы тууралуу Бурулай Пусурманкулованын материалында. Бишкектин тургуну Барчынай Эталиева эс тарткандан бери ашыкча салмак менен күрөшүп келет. Кыйынчылыктарга карабай туризм академиясын аяктап мейманканаларда иштеп келгенин айтат. 33 жашында 100 килограмм салмакта кызын төрөгөн. Төрөттөн кийин организминде гормоналдык өзгөрүүлөр болуп, соңку 5 жылда салмагы 230 килограммга жеткен. Бул жашоодо аманчылык жеңет дейт. Аман болсо баары болот, эми билбейм, бул балким Кудайдын мага жиберген бир сынагы. Ашыкча салмак оору менен келген. Алгач денесинде шишиктер пайда болуп, жүрөгү ооруп, кандагы канттын өлчөмү көбөйгөн. Былтыр ооруканага 10 күн жатып да чыккан. Азырынча Барчынай эндокринолог сунуш кылган дарыларды ичип гана тим болгону менен дарыгерлер ашыкча салмактан хирургиянын жардамы менен гана арылса болорун айтышууда. Возможности прооперировать ее. Шаарда салмакты азайтуучу борбордун жоктугу бизде чоң маселе. Анын абалына майларды кесип алып, хирургдар гана жардам бере алат. Буга зарыл болгон операция Англияда жасалат. Биз арыз бергенбиз. Жогун күтүп жатабыз. Жооп келгенде деле ичтеги ашыкча майларды алуу көп акчаны талап кылат. Операциянын наркы $50,000 чапчыйт. Барчынай колундагы 5 жашар кызы менен жатакананын 1-чи кабатындагы ушул тар бөлмөдө акча төлөп жашайт. Иштебей үйдө отургандыктан каржы булагы жок. Коңшулары берген жардамдан тышкары экинчи топтогу майыптыгы үчүн мамлекеттен 2000 сом жөлөк пул алат. Атайын социалдык кызматкерлер тейлинген. Алар жардам көргөзүлөт. Барып өздөрүнө бөлүнгөн жарандарыбызды дары дармектерин алып келип берип, продукталарын алып келип берип, жардам берилип атат. Каарманыбыз азыр бөлмөсүнөн сыртка сейрек чыгат. Ушунча салмак менен ары бери басуунун өзү эле кооптуу. Кээде гана таза абага чыкканы болбосо, убактысынын көбүн тар бөлмөсүндө өткөрөт. Эл катары иштеп, эмгектенип, башкаларга жардам бергиси келет жана бул тилеги ишке ашарына ишенет. Ушу мен да бир иштеп бирдеме кылгым келет. Кылайын десем, кичине бассам азыр күндөн күнгө адышкам да көбөйүп, эме кыйналып түшүп кетип атам да. Азыр болсо мекендешибиз абалына кайдыгер карабаган кайрымдуу адамдардан жардам күтөт. Бурулай Пусурманкулова, Нурсултан Толубай уулу, Коомдук 1 канал. Апрель жана аксы окуяларында курман болгон жана жаракат алган жарандардын балдарына оюн аянтчылары курулду. Ал үчүн президент Алмазбек Атамбаев 800.000 сом акчалай колдоо көрсөткөн. Жал менен Тоңгуч кичи райондорунда жашаган тургундар үчүн эми балдарын көңүлдүү ойнотууга шарт түзүлдү. Жеткинчектердин кубанычына кесиптешим Элиза Нурматова күбө болду. Тоңгуч кичи районунда апрель окуясынан жаракат алган тургундарга 90 жана 135 батирлүү 2 көп кабаттуу үй салынган. Алардын короосунда балдар аянтчалары курулду. Буга чейин жайдын аптабында үйдө отурган жеткинчектер эми эс алуусун көңүлдүү өткөрүүгө шарт түзүлдү. Мен бош убактымда мындай ойной алчу эмесмин да. Азыр жакшы ойноп калдым. Досторум менен ушу каруселге, качеляга, кумдарга, турниктерге ойноп калдым жакшы. Мага бүт бала жагып атат. Биздин каникулубуз уже 3 ай. Биз биякта ойнойбуз, бош эметкен досторубуз менен бүт бала жакшы. Аянтча болгондон бери ата-энелер да балдарын кеңир ойнотуп, алыс кеттиби деп мурдагыдай сан аркабай калышты. Алар буга чейин шаардагы ойноочу жайларга же коңшу үйлөрдүн куроосуна алып барууга аргасыз болчу. 3 балам бар. Условия жакшы түзүлүп калды. Ошо рахмат. Ошо бизге эмелерди коюп бергендери. Неме буйруса жакшы карайбыз. 225 батирлүү үй мындан 5 жыл мурда апрель окуясында жабыркагандарга берилген. Ошондо жаңы төрөлгөн балдар азыр ойноок өспүрүм куракка жетти. Балдар көп болгонуна байланыштуу эч кандай ойной турчу, кызыктырчу нерселери жок болгонуна байланыштуу үйлөрүндө же болбосо карамакта курчалып бук болуп кетишкен. Бүгүнкү күндө ошол президенттин фонду тарабынан бөлүнүп берилген акча каражатка балдар аянтчасы курулуп жатат. Балдарыбыз баары тең шаңдуу, маанайлары жакшы. Ушундай эле балдар аянты Жал кичи районундагы аксы жана апрель окуясында курман болгондордун үй бүлөлөрүнө берилген батирлердин короосуна да курулду. Бул жерде жалпы болуп 134 каза болгондордун жана оор жаракат алгандардын үй бүлөлөрү жашайт. Туңгуш жана Жалдагы аянтчага бардыгы биригип 800.000 сом каражат сарпталган. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1 канал.
Балыкчыдан Барскоонго сапар. 60-га жакын жаштар өздөрүнүн бизнес идеялары менен Ысык көлдө өткөн стартап уикенд сынагына катышты. Ишкерликке жаңы кадам аттап жаткандардын эң мыктылары тандалып алынып, аларга жеке бизнесин баштоого кайтарымсыз негизде $10.000 каражат берилмекчи. Нурбек Жандралиев Ысык көл облусунун Тоң районунун тургуну. Жергиликтүү депутаттар анын форель чарбачылыгын түзүү боюнча идеясын колдошкон. Белгилей кетчү жагдай ал жер ыңгайлуу гана болбостон, толугу менен агын суулардын куймалары дагы бар. Да, это моя идея, да, выращивать форель. Ооба, форель балыктарын көбөйтүү менин идеям. Мен Өрүктү айылындагы форель чарбачылыгына барып, бардык процесстерди көрүп, ушунчалык таасирленип келгем. Болгону эч кандай мүмкүнчүлүгүм болбой жүргөн. Анан ушундай долбоор бар экендигин угуп, өтүнүшүмдү жана бизнес планымды жаздым. Азыр каралып жатат. Өтүп кетсе шымаланып ишти катуу баштайт элек. Жаш ишкерлерди колдогон Кумтөр компаниясынын өкүлүнүн айтымында, конкурстун алкагында Ысык көл облусуна толугу менен берилген долбоорлордун ичинен алар айыл чарбасы, тейлөө жана курулуш материалдарын өндүрүү жактарына көңүл бурушкан. Бул идеялар биздин аймактарда иштеген 3 микрокредиттик агенттиктерге жаштардын кайрыла баштагандан кийин ишке аша баштады. Алардын насыялуу үчүн күрөөгө койгонго эч нерселери жок эле. Ошондо биз жергиликтүү жаштардын финансы каражатын алып, кандайдыр бир идеяларды ишке ашырууга суусап тургандыгын байкадык. Андан кийин биздин компания бул ой максаттарыбызды сабаттуу ишке ашыра турган өнөктөш издей баштады. Бул жагына жардам Евразия фонду тарабынан болду. Кумтөр ишканасынын идеясынын негизги максаты бул иш-чаранын жыйынтыгында 60 адам тандалып алынып, өздөрүнүн бизнес пландарын так иштеп чыгуу үчүн тажрыйбалуу устаттардан окуудан өтүшөт. Эң мыкты идеялардын авторлору ойлорун ишке ашырууга $10.000 чейин акча алышат. Кумтөр компаниясы ал үчүн $150.000 каражат бөлүп берди. Жыйынтыгында эң мыкты 15 бизнес долбоор ишке ашмакчы. Мы стараемся. Биздин негизги милдетибиз өнүгүү процессин толугу менен баштоолоруна, коомчулукка колдон келишинче жардам берүү болуп саналат. Ошондуктан биздин долбоордо туруктуулукка көңүл буруп, тышкы таасирлерге алдырбай, өз алдынча иштеп кетүүсүнө басым жасайбыз. Уюштуруучулардын айтымында бизнести баштоого грант алуу үчүн эң башкы 4 шарттарды аткаруусу керек. Алар бизнести Ысык көл облусунда жүргүзүшү жана 5 жумушчу орун менен камсыз кылуулары зарыл. Мындан тышкары катышуучунун курагы 28 жаштан ашпашы керек. Эң башкы талаптардын бири кирешени 1-жарым жылдыкта эле ала башташы да каралган. Жергиликтүү депутаттардын айтымына караганда, Кумтөр көлдүн жаштарына мындай колдоо жасап жаткандарына чексиз ыраазы экендерин билдиришти. Сиздер күндүн негизги делген жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.